Мынтыкты бир атпастан эки атат. Не себептен колуна алып кетет. Аркасы менен не жыгылат, баш мээси не чайкалат. Ошо Садыр Нуркожоевич менен камчыбек ташыйып кайрылат болчу элем. Закондуу түрдө текшерип, закондуу түрдө камап беришине. 18 жыл аралыгында күйөөсүнүн кызматын кылып, 18 жыл аралыгында 5 баланы төрөп, аларды тарбиялап, аягында рахмат угуунун ордуна кандайдыр бир кызгануунун айынан бул жашоодон кош айтышып кете берген Айзерек эжебиздин жаткан жери жайлуу болсун. Otuz 8 жашында мектептеги 20 жылдык кечеден кийин өз үйүндө мыкайчылык менен өлтүрүлгөн. 5 баланын энеси Айзерек Эралиеванын окуясы кыргыз коомун нес кылды. Карындашынан ажырап калган Нуркамил Эралиев үрөй учурган каргаша тууралуу мындай деди. Балдары көргөн. Эки кызы, бир баласы бар экен. Бир баласы окууда экен. Жатып окуйт экен мынакта немедечи, гимназияда экен. Бир баласынын сарайга аттарын карап кел деп жөнөтүп бериптир. Бир эки кызыны, чоң кызы менен кичине кызын эшикке чыгып тургула дептир. Олар эшикке чыгып кеткенде ат ошо ишти кылыптыр да. Уруш эмнеден чыкканын балдар айткан жок. Жок, сабаганда эмес. Кирип ошо чоңуйга кирип эле ошо аткан экен. Баласы көргөн экен, алдыңкы сиденияга жаткырып туруп эле катты кайдап чыгып кеткен экен. Мен үйгө кирсем сууап кел дептир. Апамы кармап, башынан кармап алып отуруптур дейт. Сууап кел деди. Жүгүрүп барып сууап келсем, апам суу деле ичкен жок деди. Анан мен кыйкырып ыйлаганымдан чап көтөрүп больницага алып кетиптир да. Айзерек эжекебиздин ата-энесинин айтымында 18 жыл аралыгында бир дагы жолу жашоосунан нааразы болуп келген эмес. Бир дагы жолу күйөөсүн жамандап үйүбүзгө келген эмес. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Сөз ташыбай, төш ташыган келин бол деген. Мына ушул сөз накта Айзерек эжебиз үчүн айтылгандай. 18 жыл аралыгында бир дагы кайын журтун жамандабай, бир дагы жашоосуна нааразы болбостон, бир дагы күйөөсүнүн ата-энесине жамандап келген эмес экен. Кызыңыз анча-мынча арызданып келе беле? Келбейт эжем, кызым эч качан ал жакта сөз бияка ташыбайт эле. Анан экөөнүн жаңжал болуп көгөрүп келгенин да көргөн эмесмин да. Да, буга чейин андай, кызыңыз балким сизди аяп, Мени аяп айтпай жүргөндүр. Айтпай эле коеюн да, оорусуга ооруп калышат деп, кыйладан бери сырын айтпайды. 20 жылдыкка келген Айзерек эжекебиз күйөөсү менен кадимки эле төркүнүндө сый көрүп, апакеси күйөөсүнө күйөө алам кел деп, аштам деп, аны жедирип, бир жакшына кеткен экен. Кетем дегенден кичине аш-паш кылып жөнөтөйүн, эми күйөө аланы сыйлап коеюн деп, бу жерде мен казанда аш кылдым. Аш кылсам ашты жешип чыгып кеттим. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Ал эми ал күнү кызгана тургандагы себеп кылган эмес. Анткени кадимкиде келген, жолугу менен келген, элдери кошуп, прическа жасап, макияж дагы жасаган эмес. Кадимки карапайым эл катары жолук салынып, керек болсо классташтар, балдар, кыздар кол кармашып жетелегенде дагы Айзерек эжекебиз эмнегедир классташын колун дагы кармаган эмес экен. Кызганыч деген менен кызганычка жатпайт бул. Кызганычка жатпайт. Бул кызгангыдай, бул кыз эч повод берген эмес бугачы кызгана турган. Же бир жалтырап, бир чачыны жасап, кыздарга окшоп макияж кылган эмес. Бетинде бир эндиги жок, кашында бир кашташы жок. Тиштери бир неме эмес. Алтын салып ушундай жаркылдаган. Мойнунда эч жаркылдаган жок, кулагында бир жаркылдаган жок. Жада калса классташтар кечинде кафеге барып отуралы. Кой сойгонбуз,
койду жейли дегенде Айзерек эжекебиздин күйөөсү койду жебей жүргөн белең. Андан көрө үйгө кеттик деп алып кеткен дейт. Бул жерде эч кандай кызгануу дагы болгон эмес, кызганганга себеп дагы эч нерсе болгон эмес дейт анын ата-энеси. Үйлөнөм деген жаштарга. Аялың бул сага Аллах Тааладан берген аманат. Аны сага кордош үчүн эмес, коргош үчүн берет. Ал дагы бирөөнүн айдай кызы. Ал дагы бирөөнүн айдай карындашы. Ал дагы бирөөнүн эжекеси. Демек, сенин дагы эжең бар. Сенин дагы карындашың бар. Сенин дагы кызың бар. Андыктан ар бир аял затына колубуздан келишинче аярлап мамиле кылганды үйрөнөлү. Жана бул биздин мойнубуздагы милдет. Аял бул сенин жеке менчигиң эмес. Аял бул сенин кулуң эмес. Андыктан ар бир эркек өзүнүн аялына колунан келишинче жакшы мамиле кылганы милдеттүү. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам дагы айткан сөзү бар экен. Араңарда эң жакшыңар өзүнүн үй бүлөсүнө, аялына жакшы мамиле кылгандар деп. Ар бир аял, эне, жар, кыз жана эже катары коомдун түпкү тиреги экенин унутпашыбыз керек. Мухаммед пайгамбарыбыз силердин эң жакшыңар аялдарына жакшы мамиле кылгандарыңар деп эркектерге аял затына болгон мамиленин деңгээл менен ыйманын өлчөп берген. Аял затынын укугу ыйык, ага болгон кайдыгерлик бул ыймандын алсыздыгы. Аялга урмат, коомго урмат. Аялга камкордук, үй бүлөгө тынчтык. Аялга мээрим, келечекке бейпилдик. Ушул жерден ойчул Уинстон Черчиллдин да сөзү эске келет. Аялды улуу кылган коом улуу коом болот. Аялды тебелеген эл өз тагдырын тебелейт. Азыркы заманда аял затына болгон зомбулук, көңүл коштук, кордоо бул жаратылыш мыйзамына, шариятка каршы келген чоң адилетсиздик. Андыктан ар бирибиз келиңиздер. Өзүбүздүн үй бүлөбүзгө жакшы мамиледе бололу. Кыз тууралуу айтсам, бул кыз аябай жакшы кыз болгон бизде. Бул өтө жакшы кыз эле. Бул кыз жоошмомун, бирөө менен урушпаган, бир адамга жаман сүйлөбөгөн, мектепте жакшы окуган, тарбиялуу, тартиптүү кыз болгон өзү негизи. Аны бул кызыбызды ошол окууга тапшырган. Ошондон кийин ошол окуудан сүйлөшүп калган экен да бул бала менен, ушул баланын карындашы аркылуу. Анан ошондон турмушка чыккан буга. Анан буга чейин ушул күйөөсү кызганат деп күйөөсү айылга деле алып келгенде ошо ата-энесинин үйүнө өзү кошо келип, кошо алып кетип жүргөн. Эч качан бул кыздын өзүнө калтырган эмес биякачы, буну эме кылып. Значит, кызганган экен да, бул кызганыч оору да. Кече биз ошо салтанатта биз деле катышканбыз, ошол жерде отурганбыз бардыгыбыз. Көргөнбүз, кыз до того неметкен, кыз даже классташ балдары менен кармашпай кирген салтанатка. 20 жылдыктарды чакырганда. Кол кармашкан эмес бир жигит менен. Что баягы күйөөсү кызгангыдай повод берген эмес да, бул болгон эмес. Анан бул жерден өзү алып кеткенде, ошол салтанат бүткөндөн кийин эле бул кызды күйөө бала кайра алып кеткен үйүнө. Анан эми аяка баргандан кийин эмне кылганын биз билбейбиз, просто ушул демесин гана угуп калдык ушундай деп. Анан мына интернетте жазып аткандар, билип билбей жазып атасыңар, өзүңөрдүн мойнуңарга күнөөлөрдү албагыла. Бул кыздын кандай экенин билбейсиңер. Особенно эркек балдар. Намысыңарга тийсе кечиресиңер, бирок эң бир жаман сөздөрдү жазып атасыңар. Күйөөсүнө баш бербесе ошондой болот, күйөөсүнө айтканын кылбаса ошондой болот, 20 жылдыкка барба десе келип алса ошондой болот деп. 20 жылдыкка бул кыз өзү келген эмес, күйөөсү кошо келген. Кошо келип ушул жерде карап турган күйөөсү. Кошо алып келип, кайра кошо алып кеткен. Даже ушу 20 жылдыкка кетип атканда бул туфлиң жарашпай калды, берки алып келген туфлиңди ки деп, туфлисинен бери кийдиртип чыгарган. Буну мындай болот деп эч кимден оюна келген эмес. Анан бул кыз бирөөгө ашыкча күлүп же жылмайып караган кыз эмес. Бул өтө скромный, өтө акылдуу кыз болгон бул. Күйөөсү менен буга чейин эч мындай конфликт болгон эмес, мындай уруп сабаган, маркаган. Андайын биз уккан эмеспиз эми. Болсо аякта болсо болгондур. Бул кыз ондой неме кылган эмес. Анан ким билет, кызганган адам тили менен жейт да, адамды тили менен, кызганчактар тили менен жейт, уруп жебейт. Анан бул күйөө бала бул азыр ушул эмоция калдырганбы же өзү неадекватный балабы түшүнбөйбүз да, мынчалыкка барбаш керек эле. Бул өтө эле начар неме болуп калды да. Анан ушул ошого жараша күйөө баланын туугандары дагы
ошо алдын ала келип ошо больницадан каратса болот эле, болбосо ошол жерден бияка келишип элдин алдынан өтүш керек эле. Булар кандай адамдар түшүнбөйбүз. Бул акыры 5 балалуу кыз кетип атпайбы? Бул кечеги барган кыз болсо эми бирөөгө күлүп карады же жылмайды антты мынтты дегидей. Бул кызды эли журту деле билсе керек. Бул биз мисалы үчүн Карагулжага өтө жакшы кыз бергенбиз. Эми ол семейный ушундай экен да, булар үй бүлөсү менен айтканына караганда биз деле толук маалыматты билбейбиз го, кандай адамдар экенин. Бирок мына мамиледен гана билинип калды да, кийин канчалык деңгээлде экендиги. Мынтыкты бир атпастан эки атат, эмне себептен колуна алып кетет. Ошону эмне себептен аркасы менен эмне жыгылат, баш мээси эмне чайкалат. Ошо туура ошону медсуд экспертиза бар жогуну закондуу түрдө карап, закондуу түрдө чечим чыгарып берсе болот эле бизгечи. Арты эмне көгөрөт? Мына бел кулчосунан куйругуна чейин. Анысы майлы, билектери ушундай көгала, кичине колдун изи турат, немелери. Путтары мынол жерлери көк, кадимкидей, бир-эки точкачы. Ушу сүдүрөгөн деп айтты эле, атка сүдүрөсү анчалык болбосо керектир. Бул өзүнүн качылыгы менен гана өлтүргөн. Атка сүдүрөгөн эмес. Түрткөн эмес, же мынтыкка артылып кеткен ушундай болуп. Баш мээси вообще неме эмес. Аны дагы өздөрү экспертиза кылып, этти кыркып текшеришиптир. Мияна кандай чечим чыгарат, кандай жок. Мен ошо Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиевка кайрылат болчу элем. Закондуу түрдө текшерип, закондуу түрдө кама беришине. Ошо 5 баласына ким күйөт, ким ушу абижем эмне кылат? Ушунча жашында. Балдардын абалы стресс абалда. Эч кимиси бир жакшы эмес бечара балдардын. Мына чоңдор акылга келип, переходной возраст эми булар кантет, мисалы. Ойлонуш керек да бар жокту. Ата өзүнүн атасы ойлобогонду ким ойлойт? Мисалы. Эми ушу абжеме гана калды, жездеме экөөгө бар жогу.